туалет жууп иштесең андан чоң сооп аласың. Мен эч уялбайм. Мен азыр бар туалет жуу десең мен жууй берем. Улууларыбыз бизге тарбия көрсөтсө, биз алардын тарбиясын алабыз. Биз кайра артыбыздагыларга тарбия беребиз да, чынбы? Бул жерде тартип жок болуп атат. Баягы аял келатат деп эле сразу артка качып кетишти, бирок ойноп эле жыгылып кеткен да. Баккан ата-энем каза болду, өзүмдүн ата-энем каза болду, кызым каза болуп калды 8 жашында. Алба койду, өзүң алып ал дейт. Мен эч окутса окумакмын мен. Азыр деле кеч эмес. Менден коркпой эле койсун, Кудайдан корксун. Мен аларга жамандык каалабайм. QR-код менен көп төлөбөй ачат жаштарчы. Милиция болгум келсе, милиция мага жакчы да. Кол бутубуз бар, эмне үчүн иштебейбиз? Иштешибиз керек. 2 айдын ичинде маймыл деле машина айдаганды үйрөнүп кетет депчи. Остановкада бомуштар сөгүп кетип атат. Сен тургузбай койдуң депчи. Ошо биздин тилегибиз. Şu балабызга үй алып берип, анан балабызды үйлөнсөк. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул ким элем мен ким болдум чыгарылышы. Азыркы учурда биз Ош базарда турган учурубуз. Анткени интернет тармагында актуалдуу болуп жаткан Светлана айымга келген учурубуз. Анын бүгүн эмгеги тууралуу, буга чейин эмне кызмат кылган, ал тууралуу бүгүн кененирээк маек курабыз. Саламатсызбы эже? Дал ушундай иш убактысында дагы убактыңыз бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Дагы да болсо жанагы видеодо көргөндөй эле талыкпастан, чарчабастан иш үстүндө экенсиз. Иштериңиз жакшыбы? Саламатчылык, иштерим жакшы, Кудай буйрса. Өзүмдүн ишим, өзүм ишимди так алып кетем, Кудайым буйрса. Эми азыр Кудайым буйрса элдерибиз деле ушу менен көрүп, билип деле ушуну үйрөнүп калабы деген ой болуп атат да. Анан баягы бирок баянкыга караганда жакшы, Кудайым буйрса азыр келаткан деле тиги азыр өзүм күбө болдум. Баягы аял келатат деп эле сразу артка качып кетишти, бирок менден корккондугум эмес, просто уже өздөрү көнө башташты да. Менден коркпой эле койсун, Кудайдан корксун. Мен аларга жамандык каалабайм. Просто өздөрүнүн коопсуздугун карайм да. Ошо автобус келатканда ошо бир жери илинип кетпесин же буту басылып калбасын дөңгөлөктүн астына депчи. Мен ошо Бишкек шаарынын тургундарын эле ошо коопсуздугун эле карап, ошо автобустарды остановкага токтосун деп, ошон үчүн ушундай көргөзмө берем да менчи. Жанагы видео таркагандан кийин демек жыйынтык бар. Кудайым буйрса жыйынтык бар ошо видеодон кийин. Азыр ошо өздөрү деле көрүп күлүп атышат азыр. Рахмат, ошентип уже адамдар уже ошону көрүп, уже ошондон кийин кичине тарбия бар да, ошондон кийин жыйынтык жакшы, Кудайым буйрса. Эми мындан ары дагы рейд күн эле эмес, мындай күндөрү деле өздөрү ошондой турса, мындай баары ирет менен болот дейм да. Көбүнчө өткөндө мен мисал кылып айткам да, аны мен адамдарга айткан эмесмин, просто мисал кылып айткам да. 2 айдын ичинде маймыл деле машина айдаганды үйрөнүп кетет депчи. Мен ошо намыстарына тийип айткам да. Ошону неметсе бул кичине биздин Бишкек шаарынын тургундары ошого көнөбү депчи. Мен Кудайым буйрса жакшы, шүгүр, жыйынтыгы бар. Баягы баары сразу болбойт. Акырындык менен болот. Ушу автобустардагы аялдамага жакын токтошсо, өздөрү деле баягы
кемпирлер бар, ошолор жакын чыккандарына дагы жакшы да. Мисалы үчүн кээде эми машинанын маркасында эле адамдар деле кээде бөлүнүп калат эмеспи? Аттуу баштуу жанагындай кичине чоң сүйлөгөндөр, сизди укпай койгондор барбы арасында? Укпай койгондор бар, бирок мен алардын немесине карабайм. Кир эле дейм, кир. Ал аттуу баштуу болсо, өзүнө аттуу баштуу болсун. Эли көчөдө жүргөндө, эл менен жүргөндө, эл менен болуп жүрсүн да. Мындай өзүмчүлүккө ойлобош керек да. Азыр деген бизде эмне көбүнчө деген өздөрүн ойлоп атышат да. Ошо өздөрүн ойлоп, жанындагы кишини да ойлоп, мындай алар кандай болуп атат, эмне болуп атат, ошондой биримдикте болушубуз керек да. Эгер биз ушу Бишкек шаарын жалпы эле ошо Кыргызстан боюнча айтат элем, бири-бирибизге биримдик болсок, баары ынтымакка келеби деген ойда. Мисалы үчүн мына азыр президентибиз деле кандай болуп атат, президентибиз деле кандай иш аткарып атат, Ташиевич деле кандай неме алып барып атат, мэр деле кандай алып барып атат. Мына биздин деле директорубуз Талатбек Ташиевич деле ошону көйгөйдү, ушул эле көйгөйдү да биздикичи. Ушу биздин Бишкек шаарынын тургундары көчөдөн, пешеходдон, аялдамадан кандай туруш керек. Биздин водительдерге дагы ошонун баарын түшүндүрмө иш жүргүзүп атабыз да, ушундай чыгыпчы. Анан автобустун ичинде кандай жүрүш керек, талонду бересиң, мына кече эле дагы өзүм күбө болдум. Талон багы текшерип элге айтабыз да, накталай төлөгөнүңүздөр талон алыңыздар, талон 20 сомдон, тулпар карта менен төлөсө 17 сом, телефон менен төлөсө 17 сом, колуңуздардан келсе ошо тулпар картага өтүңүздөр деп ушундай көп айтабыз да. Бизче 7 контролербуз, ошо 7-өбүздөн ошо чыгып алып, ошолорду текшеребиз. Кече эле өзүм күбө болдум, тиги эжеке талон алыңыз деп талон бердим. Ары барып туруп, кол менен барып туруп уже автобустун ичине чыдап койду да, ошо болобу? Анан ошол жерден сразу мен көрүп калып айттым, эже алыңыз алдагы талонуңузду десем, кайсы талон деп, эже алда жаңы эле чыдап кетсиз, караңыз артка кайрылыңыз десем, албай койду. Өзүң алып ал дейт. Меничи көп эле болуп атат. Өткөндө ошо анда контролер болуп, ошо жаңы чыгып баштаганда ичине текшерип киргенде талон жок экен, баягы талон деп телефондор азыр QR код менен көп төлөбөй атышат жаштарчы. Ошондон аябай көп неме болуп атат да, басым жасап атат ошол жакачы. Ошондо деген кирип текшерип барып эле анан эже эмне менен төлөдүңүз десем, акча бердим деп атпайбы. Анан эже акча берсеңиз талон алып коюңуз. Анда автобустун ичинде деле киши аз эле болчу. Бир 10 чактадай эле киши болчу. Талон алып алыңыз десем, бир жериңе деди, ошончо элдин көзүнчө элечи, бир жериңе деди. Анан мен ага эже антип айтпаңыз дедим да, барып талон алып келип берсем, талонду алып туруп ыргытып берди. Ушундай немелерге кабыл атабыз да, албайт да. Биздин ошо улууларыбыз бизге тарбия көрсөтсө, биз алардын тарбиясын алабыз. Биз кайра артыбыздагыларга тарбия беребиз да, чынбы? Бул жерде тартип жок болуп атат, өзүмчүлүккө салып алып, мен кыйынмын деп атат. Жада калса остановкада бомуштар сөгүп кетип атат, сен тургузбай койдуң депчи. Эми алардын местасын алып алдык да биз. Алардын сөгүп, жаман айтып, жакшы сөзүндө угуп атабыз, жаман сөзүндө угуп атабыз, бирок мен аларды кулагыма деле кийирбей, баягы деп коем, болду, кетип калам, дальше өзүм жумушум улап кете берем да. Бул кесипке келгениме, бул кызматка келгениме аз эле убакыт болду деп коебуз. Мен Швеяда иштедим. Андан кийин базарда иштедим, Дордойдо. Анан кайра Швеяга келип эле ошо менен троллейбуска кичинекей кезимден бери кызыкчумун. Мен же троллейбус айдагым келчү, неме же милиция болгум келчү, милиция мага жакчы да. Анан троллейбус милицияга окуганга мындай немем болгон жок. Анан троллейбуска кирдим.
Троллейбуска кирип 2014-төн баштап иштеп, ортодон кирип чыгып, кайра 2018 келдим. Ошо менен кайра троллейбус жабылганча иштедим. Айдап. Анда деле ошол. Анда деле ошондой. Күндө обязательно уруш болот. Кээ бирөөнү карап, тиги остановка жок жерден түшүр дейт. Анан айтасың да, жок, түшүрө албайм, эже байке деп ошо түшүрүп койчу, мен шашып атам дейт. Шашып атсаңыз эрте чыкпайсызбы деп айтсам, келип алып ошо жерден урушат, каргайт, бирок моюн берчү эмесмин. Анда да моюн берчү эмесмин. Анткени мен өзүм ишимди тагалып кетип барам. Мен аларды түшүрүп койдум. Мен эртеңки күнү мени тартып алып кайра штрафка чыкса, мага акча бербейт да аларчы. Мен айлыгыман кесилип атат. Алар мага нан бербейт. Мен өз ак эмгегим менен нанымды таап жеп атам менчи. Өз ак эмгегим менен. Бирөөнүкүндө урдап алган жокмун. Өз эмгегим менен да ушунун баарычы. Ошондон кийин эле азыр автобуска негизи правага окуп, уже экзаменге барып аткам. Анан ошо мен билет ошо кичине ден соолукка байланыштуу, ошо мага врач жактан уруксаат жок болуп калды да. Айдаба деди, автобус айдаба деди. Эмне болгон? Ошо кичине ден соолук боордо бар. Ошо давление, ошо немелер менен болуп, ошон үчүн мени линияга кое бербей койду. Анан өзүм алып берип, Кудайым буйрса лечение алып, автобуска кетейин дедим, бирок мага болбойт деди да. Азыр пока токтотуп эле сал деди да. Анан эмне кыларымды билбей, келип анан иштеш керек да. Келип базага барып, ошо базадан директор барып ошо айтты, контролерго бар депчи. Контролерго бар дегенде ошо 6-сынан баштап чыгып баштадым. Ошондон бери иштеп атам. Баягы водитель болуп жүргөнүңдө деле просто көчөдө турганың эле болбосочу, аялдамада турганың эле болбосо, баягы эле ошол. Ар кимдин сөгүүсүн угасың, тилин угасың. Эми алар баягы, бирок Кудайга шүгүр, бир аз жылышып бар экен. Эжеке, сиз менен жакындан таанышалы, дал ушул эмгек жолуңуз тууралуу айтып калдыңыз. Эми бала чагыңыз кайсыл жакта өткөн, жогорку окуу жайга окубай калгам деп дал ушул маектен сырткары айтып калдыңыз. Анын себептери эмне болгон, ошол боюнча? Мени деген тайны менен тайтан багып чоңойткон Тургунбаев Сагынбек Алыкул кызы Анипада, Кочкор районундагы Карамойнок деген айылынан таяталарым. Негизи өзүм Кашка суулукмун, Бишкектен төрөлгөм. Ошо таятамдар мени багып алышып, иним экөөбүздү багып алыптыр. Биз ошол жактан чоңоюп, кайра бул шаардан мен таежелеримди байке эже дейм да. Ошолор колдорунда чоңойдум. Ошо тай жактан бирок эже байке дейм да. Ошо байкемдер, эжемдер бүт чоңойтушту меничи. Ошо 7-класска чейин окуп, тиги чоң эмде да окудум. Көбүнчө баягы бияктагы эжем байкемдердикинде болдум да. Өзүм болсо бир тууганым, 4 бир тууганбыз. 2 кыз, 2 эркек. Улуусу менен иним бар. Инимден кийин дагы иним бар, анан сиңдим бар, эң кичүүбүз сиңдибиз. Ошо мен турмушка чыгып 2 балалуу болгом, кызым каза болуп калды 8 жашында. Азыр ойноп атып эле жыгылып кеткен да. Баккан ата-энем каза болду, өзүмдүн ата-энем каза болду. Сиздин өзүңүздүн ата-энеңиз эмне үчүн сизди кичинекейиңизде баккан эмес экен? Алар эми баягы балдар чоңойсо алышат го, ошондой алышкан экен да. Мен деле неме билбейм, анан кичинекей кезинде аябай тентек болчу экенмин, бир жерге турчу эмес экенмин. Азыр эжем байкелерим айта берди, тентек болчусуң аябай, эркек балдар менен неме секирип ойночу экенмин. Билбейм да. Ошо мен Кудайга шүгүр, жакшы чоңойдум, семьям бар, балам бар азыр ошо. Кызым 2002-жылы болчу.
балам 2004 баарын билем да, баарын билем. Ошол азыр билгенде деле эмне баары өттү кетти, баары Аллах таалам жашоо бергенден жашаш керек бул дүйнөдө. Мен азыр бул дүйнөдө бул жалган жашоо да. Мен жалган жашоо, ой тиги мени сөгүп кетти, аны мени минтип койду деп мен буга эч неметпейм. Мен жашоом башка жакта, меники башка жакта. Ошо азыр деле ошо кызымды сагынам, ата энемди сагынам. Биякта эжелерим бар, байкелерим бар. Кызыңызды баягы жыгылып кетип эле үзүлүп кеттиби же больницадан жеткен жок эчтеке. Сразу кеткен да. Даже өзүм жетишпей калдым көргөнгө. Чоңоюп көзгө көрүнүп калган кези. Чоңоюп калганда эле кетти. Ошо азыр болсо ошо квартирада турам. Квартирада 12 миң төлөйм, эл катары кредит төлөйм. Ошо кичине баягы азыр бул жерден эң главный ден соолук болот экен. Ден соолугуң болсо баары болот экен да. Мен азыр байлыкка да кызыкпайм, эчтеке кызыкпайм. Мен кандай кийинсем ошондой жүрө берем да. Мага кийимим жыртык болбосун да. Кийим кандай болсо ошондой жүрө берем. Мындай мода кууп кой, жок мен мону кийишим керек, тигини кийишим керек дебейм. Кандай болсо ошондой жүрө берем. Сенин кийимиң мындай экен деп мени менен эч ким иши деле болбош керек деп ойлойм да. Мен бирөөнүн деле барып ошо бирөөгө деле кызыгып неметпейм да. Ал тигине мындай кийинип атат, анда кызыкпайм. Өзүм жүргөн туруум ушундай меникичи. Жолдошуңуз эмне жумуш кылат? Жолдошум Бишкек асфальт сервисте келет. Бул деле уже 1 жыл болду, мына 2-чи жылга кетти. Андан мурун ошо немеде сантехник болуп, отопление коюп, ушундай болуп иштечи. Балам болсо азыр Москвада. Кудай буйрса ошо балам Москвага кеткен. Мен көрбөсөм дагы ушу балам эки жакты көрсүн деп жибергенбиз да биз папасы экөөбүз. Ошо биз көрбөсөк дагы сен көрүп, жак көрүп кел деп. Эми Кудай буйрса мен тилегим эле ошол, биздин тилегибиз ушу балабызга үй алып берип, анан балабызды үйлөнсөк, ошол биздин кубатыбыз, кубанганыбыз, сүйүнгөнүбүз. Ушу балам бактылуу болсо экен деп ойлойм да. Өмүр узун болсун, ошо Кудайдан көп тилейм, ушу балам бактылуу болуп, өмүр узун болуп эле, үй бүлөсү менен бактылуу болуп. Биздин Кудай биз билбейбиз да качан эмне болуп кетер экенбиз. Мисалы үчүн азыр иштеп баратып эле ал жерден ары басып барат, эмне болуп кетер түшүнбөйбүз. Муну бир гана Аллах таалам чечетпиз, чечпейбиз. Алладан башка эч ким чечпейт. Бул жашоо бизге эмне кыска жашоо, өмүр кыска дегендей. Эми Кудайдан тилейт экенбиз, баягы өмүрүбүздү узун кыл, ооруп жаткандарга шифаңды бер депчи. Ал биздин колдо эмес. Мына бул деле буйрукта, мына мен деле момундай болом деп ойлогон эмесмин. Мен өзүм иштегеним ушундай. Тартынып деген жок менде. Балаңыз дагы апа баягы контролер иштеп эле коюңузчу деген жокпу? Анткени эркек бала бир аз намыстанып берет го. Жок, балам намыстанган жок. Ал балам айтты, балам мама оор болсо иштебей эле коюңуз, жаныңызды кейип деп. Анан балам мен иштейм дедим. Анан мама өзүңүзгө жагып атабы дейт. Ооба, өзүмө жагып атат десем, мама өзүңүзгө карап иштей бериңиз деди. Ал ошо куттуктап, грамотаңыз кут болсун деп, ошентип куттуктап, мама да алып жүрө бериңиз деп, балам деле эч ким, бир туугандарым деле, эже байкелерим, эч ким деле эчтеке деген жок. Алар баягы ден соолугуңду кара дейт да, мага ошо көбүнчө айтышат, ден соолугуңду кара депчи. Кыйналып калбайсыңбы деп эле ошону сурай беришет менден. Жок, баары жакшы. Мен ушу эл менен иштесем, мындай эс алам да. Мен эл менен иштеп, мындай көңүлүм ачылып, үйгө барсаң кечинде жолдошум дагы жумуштан келет, экөөбүз кечинде тамак жасап, курсакта жата алабыз, коорашып алып.
эже мисалы үчүн кечээ күнү көптөгөн адамдар жактан реакциялар көп болду да, сизди колдогондор көп болду, мэрия дагы өзү келиптир. Анан 8 мартка карата да грамота алганыңызды көрүп калдык. Алар кимден берилди, ошол боюнча айтсаңыз. Мэрге дагы рахмат, мен ыраазымын. Мен мындай мынчалык күткөн деле эмесмин. Мен аны деле оюма деле алган жокмун. Баягы мэр келет деп айтканын уккам. Рахмат, ошо өзү келип сурап, ошо биздин ишибизди баалап ушундай кылганына мен абдан ыраазымын. Ошого да миң мерте шүгүр кылам да ушугачы. Умар Даданов да келип, ошо ар ким келип, ошо жерден апалар да батасын берип, мен бул ишти мен баягы өзүм бирөөгө жагалданыш үчүн же бирөөгө жагыш үчүн кылбайм. Мен өзүм үчүн ишимди так алып барып атам. Элдин коопсуздугун ойлоп, ошо автобуска бирдеке буттарын тебелеп албасын, ошон үчүн остановкага киргиле деп ошон үчүн айтам да. Кечинде тупуйуп кетип калам. Мындай баягы эл менен жүрсөң эл болосуң да. Эл менен иштесең, элдин ар кандайын көрөсүң, жаманын да көрөсүң, жакшысын да көрөсүң да эл мененчи. Ар бир адамдын баягы орундалбай калган кыялдары болот да эже. Сиздин ишке ашпаган кыялыңыз ошо милиция болуш беле? Мен ошо милиция болчу, ошону окугум келе. Азыр деле окуу кир десе, азыр деле кирмекмин да. Ушу может мен Кудайдан тилеп атам да, Кудай мен үнүм жетсе окуп каламбы депчи. Кудайдан тилейм өз агым-кегим менен ушу үй алсам депчи. Балама үй алып берсем деп. Ушу үй жагына да көп басым жасайм да. Азыр ошо окутса окумакмын мен. Азыр деле кеч эмес. Канча Кудай мага канча өмүр берди, мен ошо өмүрүм өткөнчө ошо элим менен иштешким келет да. Ошого до сих пор кызыгам өзүм делечи. Мага жагат негизи өзүмө. Кошумчада кандай өнөөлөрүңүз бар эже? Анча-мынча кыңгылдап ырдап коймо, же ыр жазып коймо жактардан барбы эже? Жок, ырга жок. Би жагына бармын. Кошумча өнөрүм болгон, өнөрүм мүнөзүм ошо би жагынан бар, ыр жагынан жок. Ошо Кудай таалам үнүм окшошпой калды да меникичи. Анан баягы күнү болсо остановкада турсам, дарылдайсың, аялсыңбы деп, анан эмне эркек көрүнүп атамбы дедим да. Анан үнү жаныма келип тиги эже дагы айтып атпай, үнүң аябай жоон чыгат экен дейт. Эми жараткан үн болсо мен эмне кылайын дедим да. Десем күлүп тамашалашып туруп каласыз, эл менен мындай жүргөн жакшы көрөм мен өзүмчү. Азыр может Кудайым буйруп калат, үнүм жетсе мен уже кетемби дейм да. Может окуп каламбы дейм да. Ооба, буйруса. Кудай буйруса. Негизи мүмкүнчүлүк көп го, жанагы азыркы учурда биз жакшы көрүп жеп аткан тоок этин деле чыгарган киши картайганда чыгарган го. KFC деп аябай айтып калабыз го. Анан эже негизи эле бул программанын негизги максаты бул көрүп жаткан адамга ушундай бир дем күч берүү, мотивация берүү. Анан аял киши көбүнчө эле биз жолдошум баксын, эркек деген багыш керек деп эле анча-мынча үйдө отуруп алабыз да. Жок, мен ага каршымын. Кошо ден соолугуң барбы? Баягы мисал кылып айтайын да, аны дагы көп немелер тескери ойлоп калбасын. Баягы көзү айсиздер. Ушу бир тоголок ушундай бир жарык көрсөм экен дейт. Кулагы укпаганда ушундай бир туугандарым кулагым укса экен дейт. Ага караганда биз көзүбүз көрүп, тилибиз сүйлөп, кол бутубуз бар. Эмне үчүн иштебейбиз? Иштешибиз керек. Мен каршымын антип үйгө отуруп алгандачы. Эң болбосо бир уялбай эле больницанын полун жууп деле иштесең, ошол туалет жууп иштесең, андан чоң сооп аласың. Мен эч уялбайм. Мен азыр бар туалет жуу десе да мен жууй берем. Уялбайм мен. Ак эмгек болуш. Өзүң ак эмгегиң менен алышың керек. Бирөөнүкүн урдап алган жоксуң. Өзүң ак эмгегиң менен иштеп атасың да. Мага ошол мен оюм ошо ак эмгегим менен иштеп үй алсам деп, ошо балама үй алып мен алсам.
ошо көйгөй май ошол да меники. Эң башкы маселе бул азыркы учурда турак жай маселеси болуп жаткан учурда. Ошол менин бул көкүрөгүмдө, жүрөгүмдөгү өйгөн ушул үйдө магачы ушу балам үйлөнгөнчө үй алып берсем экен депчи. Бул да болсо ата эненин парзы деп айтылат, балаңды үйлүү, жайлуу кылуу. Буюрса алынырса дагы орундалат деген ишеничтебиз. Жанан программанын аталышы ким элем мен, ким болдум. Ар бир каармандан кызыктуу жоопторду угуп, мен дагы өзүм дагы жакшы бир идем, күч алам. Анан ким элеңиз мурда? Азыр ким болдуңуз? Мен мурун простой эле Швеяда иштеген, анан базарда иштеген, эл катары эле. Анан водитель болдум. Азыр болсо контролер болдум. Эми ушуга да шүгүр кылам да. Мен башында момундай болуп, азыр мен монтип тиги интернетке чыктым деп мен мага эчтеке деле болгон жокмун менчи. Эч нерсе деле болду. Мындай андан эмне болду эл көрдү, мен өзүм менин иштегенимди ушу Бишкек шаарынын тургундары көрүп, Кудайым буйрса кичине жылыш бар. Баягы менден коркпой, Кудайдан корксун, ошону уже өздөрү дагы уже алдын ала акырындык менен бар экен да ошол жылыштар. Мына эми бул дагы ошо айткан сөзүм Бишкек шаарынын тургундарына, кыргыз элиме, кыргыз журтума ушу мындан дагы жакшы алып, Кудайым буйрса, автобустун ичинде отурганда тазалыкты сактап, аялдамада турганда да түз туруп, автобус келгенде дагы мындай ичинде урушпай, талашпай жүрсө деп ойлойм да. Дагы деле айтам бул сөзүмдү, мен дагы деле айтам, көргөнүм, айтканым да. Урматтуу көрөрмандар, негизи эле эжекебиз менен болгон маек дагы сиздерге жактуу болуш керек деген ойдомун. Анткени ачык айрым бир эжебиз менен маектешип атып күлдүк, кайгырдык, Эң башкысы жүзүңүздөн жылмайып кетпесин, дайыма ошол эл үчүн иштеп жүрө бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ким элем мен, ким болдумдун бүгүнкү каарманы Светлана эжекебиз болду. Андыктан биз менен болгонду унутпаңыздар дейли. Эгерде бул маек жаккан болсо, анда комментарий бөлүмүнө да жакшы каалоо тилектерди жазсаңыздар, биздин дагы көңүлүбүз көтөрүлүп калат. Көрүшкөнчө.